Assalamu alaikum туугандар. Биз азыр Искөл областынын Каракол шаарындабыз. Бул жерге азыр медресе курулуп атат. Сиз көрүп турган подвал менен 1, 2, 3, 4, мансард менен 5 этаж. Бирок ушунун баары 2000 метр квадраттын тегереги болот. Азыр ушул жерде лучевой система кылып атабыз туугандар. Мурда темирден жасап, темирдин доору кетип атабы, темир барган сайын темирден болгон заказдар азайып баратат. Анан бул жерде лучевой система ушундай тапшырык келди клиенттен. Муну азыр коюп атабыз. Биметаллический радиаторлор менен. Бул кандай болуп жасалды? Азыр түшүндүрүп беребиз. Мына сиз көрүп тургандай пеноплекс чапкырылды. Бул пеноплекстер мен билишимче бул техноникалдыкы. Радиатор кабыргасы 1, 2, 3, 4, 5, 6 кабырга марана болуп тур, биз көрүп турабыз. Металлопласт турбалар баары коллекторго онда бадамери менен орнотулуптур да. Assalamu alaikum Жыргал. Кандай несалдар жакшыбы Жыргал? Иштериң жакшыбы? Жыргал, бул лучевой системаны канча көптөн бери коесуңбу? Лучевой системаны негизи 2018-ден баштаган. 2018 жылдан бери, Бул мурда популярный эмес эле го, темир эле коет элең да? Мурун бир жасаганбыз, көбү неме кылышкан эмес. Көңүл бурган эмес, Көңүл бурган эмес да. Жаңы Ошол бойдон токтоп калганда анан темир менен жасадык. анда жагы биле болду да, неге кара шланглар менен, катуу шланглар менен койдуңар, могу сыртынан кийгиздиңер? Бул сыртынан удар тийип тешилип калбаш үчүн азыр ушундай койдубуз. Бул чоңдагы бу жерде рабочийлер көп. Бирдекелер түшүп тешилип калса керек. Онду басканда тешип албасын деп сыртынан кийгизген турбайсыңарбы? Пеноплексти штаб. Бул турецкий технология менен кояпсыңар, Турецкий технология менен ошо. Дебелеп үстүнө неме кылса да эч нерсе болбойт. Ошо канча бир 1000 секция коюлду ушул 2000 квадратка Жыргал? Азыр 2000 квадратка 1000 секция 976 секция да, почти 976 секция койдуңар. Бир саатыма подвалдан баштаган турбайсың лучевой баары тартып. Буларды кантип регулировать кыласың Жыргал? Алыстагы турбаларды, жакындагыларды каяктан регулировать кыласың? Регулировкасын жактан жасайбыз. Алыстыгына өзүнчө бар. Бияктан подачасы бияктан регулировка. Теплополдогудай турбай, Бул да теплополдугудай эле расходометный көрүнүп турат. Бул жер эми темирге салыштырмалуу бул жумушу кандай, оорбу, жеңилби? Жумушу бул майда чудасы көбүрөөк. Майда ызычысы көбүрөөк экен да. Ошол анан жылытышы бул жакшы. Жылытышы бачы, анткени суу азда. Суу аздагы бул Бат жылыйт да, үнөмдүү болот, эмегечи тепловой эмелерге. Көмүргө аябай үнөмдүү болот экен да. Печкада экономичный болот. Жакшы Жыргал, жумушуңа ийгилик. Буюрса подвалды баштап алдың. Кийинки мына дагы бир колдон келсе дагы кийин 4 этаж, 5 этаж барып бүткөндө дагы бир тартып кетебиз. Печкасын койганда Печкасын койгондо тартып кетебиз да. Жумушуңарга ийгилик.